Ассаламу алейкум, туғандар, тұтқан оразаңыздарды, амал, ибадат, дуа, ниет, тілектеріңіздерді Аллах Тағала қабыл қылған болсын. Рамазан айының урматына жаратқан Аллахтың разылығы үшін біраз чаққан өте мындай пайдалы сабақ десек те болады. Бірақ ең негізгісі ескерткілі, ескертіп имандылар үшін пайдалы демекші. Бұл илими ескерту емгек мақаласы деп атасақ тура болады. Ошоны сіздерге өтіп оқып беруге тура көрдім. Анда емесе, бисмилля, Алла Тағала берекесін берсін. Қырғыздар эмне үчүн байыбай келет? Қырғыздар эмне үчүн байыбайт деген суроону көп угам. Чын эле биз эмне үчүн байыбайбыз? Өз жерибизде башка улуттарга караганда жарды жашайбызбы? Алардан биздин эмнебиз кем? Эмне ошончолук эле жалкообузбу? Же табигый шарты оор, суусу жок, бооз чөлдө жашайбызбы? Же күн тийбеген тундрада жашайбызбы? Алла Таала бизге 5 сыяктуу керемет жерди ыйгарып берсе да, бутубузга туруп кете албай, көр тирилигибизди оңдой албай, өлбөстүн күнүн көрүп жашап калдык. Жерибиз болсо, суубуз болсо, деги койчу байып кетерлик бардык шартыбыз, ыңгайыбыз туруп, анан неге жакырлыкта, жетишпестикте жашоого мындай көнүп баратабыз? Таң калыштуу. Кыргыздын байыбай жаткандыгы менимче бир эле кесепети бар. Ал чектен чыккан ашыкча ысырапкерчилик, туугандар. Бул жашоодо бардык нерсе өзүнүн чен өлчөмү менен, өз орду менен, өзү жолу менен болгондо гана тең салмактуулук, ыраттуулук, гармония бузулбайт. Ошондуктан ысырапкерчилик болгон жерде жакырчылык, кайдыгерлик болгон жерде түркөйлүк, мактанчактык жерде болгон уятсыздык, мындай эри шаркак жүрөт. Айдаганы 5 эчки, ышкырганы таш жарат деген сөз бар. Биз кыргыздар дээрибизден ошондой окшойбуз. Кур намысчылык биротоло каныбызга сиңип калган экен. Той кылсак, алыбызга карабай сөз-сөздүн үйрөтүп кылышыбыз керек. Конок күтсөк, төгүлүп, чачылып турушубуз керек. Дүйнөдө биздей меймандос эл жок деп шилекейибизди чурутабыз. Жылдап топтоп тапкан дүйнөбүздү бир күндө сапырыйып олтуруп калабыз. Тойдон кийин тоң керек деген нерсеге таптакыр эсибизден келбей калат. Кембагалдын бир тойгону бул байыганы дегендей тим эле чөмүчүбүз да май, казаныбыз да май болуп жатып калат. Ол чойгон карызга батып, анан мырзасынып, эч кимге сыр бербей, дымагыбыз те асмаңында ошентип жатып качан оңолобуз? Тапкан дүйнөнү самандай ысырап кылып чача берүүнү токтотуу керек, туугандар. Төгүлүп чачылган нерсенин убалы сөзсүз болот. Заманга жараша, шартка жараша сарамжылыктуу, үнөмдүүнү үйрөнүшүбүз керек. Ашыкча чыгымдарга жол бербей, эсеп чот менен, бампарасат менен, чен өлчөм менен жашоого көнчү мезгил келди. Каргага теңелемдеп, каздын буту сыныптыр болбой, кур намысты коюп, бүйрө оокатты кылганга көнөлү. Кошуна жашаган туугандардын үнөмдүнүн жол жоболорун үйрөнөлү. Калп эле бардар, жомарт, колу ачык болуунун кажети жок. Бул айтылган сөздөр учурда 79 жаштагы аксакалдын сөзү эле. Бир убакта бир макала жазып эскерткен болчу. Биз да ошол жолдоп эскертүүнү кылып, ушул макалабызга кошуп сөзүн, анткени учурда өтө актуалдуу болгондуктан кошуп койдук. Анткени карыянын сөзүн капка сал демекчи, кыргыздар акылман, илгертен эле даанышман калп болгон. Ошондуктан өзүнүн сөздөрүн элге ушундай акындар аркылуу элге жеткизип турган. Ошондой акындардын бири бул аксакал Эгемберди Иратов, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Ал эми Кыргызстанда калктын көпчүлүгү мусулмандар болгонуна байланыштуу аны да эске алып, дин жагында карап көргөн болсок, жана даанышман алымдардын асаттарын эске ала турган болсок, ысырапкорлук динде талашсыз жактырылбаган амал. Ошондуктан динде жок нерседен сооп издеп өзүбүздү кыйнабайлы. Анткени Алла Таала Куранда астаузу билля, биз силерди ойноп эле жаратып койдук деп ойлойсуңарбы деп айтат. Албетте андай эмес. Адам баласын жаратып, ушу менен эмне болсоң ошол бол деп таштап койбоду. Адамдар жаратылган максатын унутуп, өздөрүнө зыян болгон нерсени пайда деп эсептеп баштаганда, аларга жаратылган максатты эскертүү үчүн пайгамбарларды жөнөтүп турду. Мына ошол пайгамбарлар аркылуу адамдарга эмне пайда жана эмне зыян экенин айтып, адамдарды туура жолго чакырышты. Адамзаттын мырзасы болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам акыркы пайгамбар билебиз. Мындан кийин пайгамбар келбегендиктен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: уламалар пайгамбарлардын мураскорлору деп. Мураскор алымдарыбыз шариаттын 5 негизги максатын белгилеп кетишти.
Биринчиси динди сактоо, экинчиси жанды сактоо, үчүнчүсү акылды сактоо, төртүнчүсү урпакты сактоо, бешинчиси малды сактоо. Мына ушул бешинчиси малды сактоо шариятыбызда негизги максаттардын бири болгондуктан байлыкты туура нерсенин өлчөмүнөн ашыкча коротуу ысырап. Алла Таала Куранда мындай дейт: астагфирулла, чындыгында Аллах ысырапкорлорду жакшы көрбөйт. Ана туугандар, биздеги болуп жаткан маркумдагы узатуудагы ашыкча ысыраптар билесиздер: үчүлүк, жетилик, кыркы, жылдыгы, ушу бир белгилүү санга байланган ушундай нерселер шариятыбызда жок. Момундардын энеси Айша радиаллаху анха риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде ким динибизде жок нерсени динден десе, ал кайтарылат. Демек бул нерсе кайтарылган. Жана ошондой эле үй бүлөлүк салтанат мааракелеринде акыркы учурда мен байкагандай үйлөнүү, келин той, да жогору өткөрүлүп жаткан кыз узатуу, баталуу тойлор ашып баратканы бул жаңы курулуп киришип жаткан күйгөлүк милдетти, үй бүлөлүк намустуулукту башынан курутуп салуу менен барабар. Жана ажылык, умра, ибадат зияратына барып келгендерди тосуп алуусун, тойго айлантуусу, умра, ажы той динибизде жок нерселер. Алла Таала Куранда астагфирулла, бүгүн мен силердин диниңерди толук кылдым дейт. Алла Таала толук кылып берген динде туура көрсөтүлгөн ченемдердин өлчөмүнөн ашыкча чыгым кылуу, ысырапка уруксат берген эмес. Динибиз жеңил, адамдар кыйналбастан жеңил жашаш үчүн берилген. Өзүбүздү кыйнаш үчүн эмес туугандар. Абу Муса аль-Ашари радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз радиаллаху анхуну Йеменге өкүлчүлүккө жөнөтүп жатып мындай дейт: жеңилдеткиле, корлоштурбагыла. Бул жерде динди айтып жатат туугандар. Динибизде бар нерселерге амал кылып, ага кошумча алымта кылбастан өзүбүздөн кийинкилерге туура өткөрүп берүүнү баарыбызга насип кылган болсун деп дин алымдарда жогорудагы айтылган осуят жана насааттарын баарыбыз угуп жүрөбүз. Эгерде Кыргызстан арт тараптуу өнүксүн десеңиздер, кыргыз жарандары барчылыкта жашасын деп улутубуздун келечегин ойлоп, жаман жоруктардын эрчиме үлгүсүн көрсөтүүнү өзүбүздөн кескин токтотуп, өзүбүз баш болуп, кыргыздын келечегине кайдыгер карабай, мындан ары чектен чыккан ашыкча ысырапкерчиликке жол бербейсиздер деп терең ишенем. Аллахым баарыбызды жакшылыктын ачкычын, жамандыктын жапкычын кылган болсун, адаштырбасын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.